Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Иран менен Израилден чыгып кетүүгө чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы билдирүүнү 18 июнда таратты. Анда жарандарды аба каттамдарына кирген чектөөлөрдү эске алуу жана чет өлкөдөгү мекемелердин, авиакомпаниялардын билдирүүлөрүнөн кабардар болуп туруу сунушталган. Зарыл болгон учурда Кыргызстандын ошол аймактагы дипломатиялык мекемелерине кайрылуу керектиги жазылган. Ирандык элчик +98 935 250 56 Бириккен Араб Эмиректериндеги элчилик +971 25 58 49 55 16 июнда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ирандагы жана Азербайжандагы элчиликтери менен бирге 28 кыргыз жаранына Азербайжанга өткөрүлгөнү тууралуу маалымат тараткан. Булак Азаттык. Унаны тыюу салынган жерге токтотуп, тазалыктын жумушуна тоскоол болгондорго чара көрүлөбү? Социалдык тармактын колдонуучусу Бишкек шаарында Калыга Киев көчөсүнөн видео жүктөп, тыюу салынган жерге токтотулган унаалар тазалыктын иштөөсүнө тоскоолдук жаратып жатканын айткан. Видеодо көрүнүп тургандай, айдоочулар унааларын жол жээктерине гана эмес, таштан ыргыта турган челектердин алдына да токтоп койгонун көрүүгө болот. Мындай эреже бузуу жол коопсуздугун гана бузбастан, коммуналдык кызматтардын ишине тоскоол болуп, таштанды ыргыткан жарандарга да ыңгайсыздык жаратат. Тамашабы же чынбы? Ижарага берилген тапчан талкууга түштү. Социалдык тармактарда тапчан ижарага берилет делген видео тарады. Анда видео тартып жаткан адам тапчан 2 балага ижарага бериле тургандыгын айтып, шарттарын көрсөтүп, түшүндүрүп жатканын көрүүгө болот. Интернет колдонуучулар аталган видеону сынга алып, адамдын пейили кеткенин жазышса, айрымдары бул жөн гана тамаша экенин айтып өтүшкөн. Ал эми дагы бири үйгө жана батирлерге болгон баа кымбат экенине байланыштуу жакынкы күндө көптөр мындай тапчанга деле ыраазы боло турган абалда экенин билдирген. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кеткиздер. Сиздерден суранчу алган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Автобустарда температура 50 градустан жогору. Бишкек шаарынын тургундары 50 градуска же андан жогору болгон шаардык автобустардан алынган сүрөттөр менен бөлүшүүдө. Алардын айтымында салондордо кондиционер жок же иштебейт. Эске салсак 16 майда ушундай эле кырдаал болгон. 5-автобуста кыз ысыктан эсин жоготту. Анда шаар бийлиги бишкектиктерден автобустардагы жогорку температурага түшүнүү менен мамиле кылууну суранган. Балыкчы шаарындагы жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Балыкчы шаарынын аймагында мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин жана мүлүктүү комплекстерди кайтаруу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун алкагында мурда ОСМ4 мүлүктүү комплекси болуп саналган 5192 чарчы метр өлчөмүндө курулуш жайгашкан жер участогу мамлекеттин менчигине кайтарылды. Алсак УКМК органдары тарабынан көрсөтүлгөн өнөр жай объекттери жана жер участоктары Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерин бузуу менен мамлекеттин балансынан чыгарылгандыгы аныкталган. Объекттерди жана мурдагы мамлекеттик ишкананын жер тилкелерин мамлекетке кайтарып берүүгө менчик ээлери өз ыктыяры менен макул болушкан.
Балыкчыда 13 жаштагы окуучу өз жанын кыйды. Апасы оолу мындайга барбайт болчу дейт. Сереп медиа маалымат агенттигине Балыкчы шаарынын тургуну Кыялап Саматова кайрылып, 13 жаштагы оолу Нурсултан Канатбек оолу 26 мартта асынып өз жанын кыйганын, бирок алар буга ишенбей турганын билдиришти. Апасынын айтымында оолу эч себепсиз мындай жолго барбайт болчу. Нурсултан үй бүлөдөгү жалгыз оол эле. Улуу эжеси 2 карындашы бар. Ооз бекиткен учур болчу. Оолум да орозо кармап жаткан. Төртөөбүз ооз бекиттик. Силер жата бергиле. Мен жыйнап коем деп тасыркондо бизге жыйнатпай койду. Бир карасам эжеси экөө сүйлөшүп отурушкан. Анан эле ичим ооруп жатат деп сыртка чыгып кеткен экен. Анан эле ушундай окуя болуп жатат. Буга чейин мектептен денеси көгөрүп келген учур болгон. Бөйрөк тушу көгөрүп келген. Классташ бала менен урушуп кеттик деген. Мектепке барып териштирип чечишип келгенбиз. Дагы бир жолу мойнунда так менен келди. Эмне болду десем, катуу тырмап койгон окшойм деди. Көрсө, 8-класстын окуучусу муунткан экен. Ошондой окуялар болду. Биз баламдын өз жанын кыйышына мектептеги салык салмай түрткү болду деп ойлойм деп жатабыз. Милицияга арыз жазганбыз, бирок биздин иш алдыга жылбай жатат. Мен башка энелер да оолунан ажырап калышын каалабайм деди апасы. Бул боюнча Скөл ОЭИПке кайрылганыбызда 17 июнда өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын билдиришти. 26 март күнү Балыкчы ШИИБтин нөөмөт бөлүмүнө 2011 жылы туулган өспүрүм өз үйүндө асынып алганы тууралуу билдирүү түшкөн. Көрсөтүлгөн дареги ыкчам тергөө тобу дароо жөнөтүлүп, 14 жаштагы өспүрүмдүн асылып алгандыгы тастыкталган. Аталган факт боюнча тергөө уланган. Маркумдун 1987 жылы туулган атасы Балыкчы ШИИБке арыз менен кайрылып, оолу мектепте чогуу окугандар тарабынан коркутууга, салык салууга кабылып келгенин, ал эми каза болордон бир күн мурун чоң энесинен велосипедин оңдоого деп 4000 сом сураганын билдирген. Бул боюнча мыйзам чегинде тиешелүү чара көрүүнү өтүнгөн. Окуяга байланыштуу маркум менен чогуу окуган, жакын катышкан 31 окуучу мыйзамдуу өкүлдөрүнүн катышуусунда суракка алынган. 24 апрель күнү тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш иши козголгон. Аталган окуя боюнча маркумдун ата-энеси тергөөчүнүн кабыл алган чечимине макул эместигин билдирип, облустук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында 17 июнда Балыкчы ШИИБтин тергөө кызматы тарабынан өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Серепкежи.